Жүгөрү кан тамыр системасынын мыкты иштөөсүнө шарт түзөт. Ага байланыштуу жүгөрүнү көп өстүргөн өлкөлөрдүн элдери жүрөк оорулары менен аз оорушат. Жүгөрү эрте картаюунун алдын алып, чачтын жана терини бекемдөөчү Е витаминине бай. Нерв системасын жакшыртуучу В витамини, иммунитетти көтөрүүчү С витамини, сөөктү бекемдөөчү Д витаминдеринин казынасы. Диетологдор жүгөрү организмдеги ашыкча холестеринден арылтуучу касиетке ээ экендиги үчүн бейтаптарга көп сунушташат. Жүгөрү майы тамакка болгон табитти азайтат. Ошол себептүү аны арыктоо үчүн да пайдаланышат. Жүгөрүнү тээ илгертен эле тамак катары пайдаланып келишкен. Попкорн жакында эле пайда болгон болсо, мындан 5000 жыл мурда америкалык индейлердин негизги азыгы болгон. Жүгөрүнүн медицинадагы ордун айта кетсек, өсүп жаткан жүгөрүнүн чачы боор менен өттүн нормалдуу иштешин жөнгө салып турат. Андыктан холецистит жана гепатит оорусу барлар жүгөрү чачын кайнатып ичсе пайдасы чоң. Жүгөрүнүн курамы углеводко бай, а углевод кандын курамындагы кантты нормалдаштырып жана нерв клеткаларын азыктандырып туруучу касиетке ээ. Демек, аны тамак аш катары жеп туруу эпилепсия, полиомиелит менен ооругандарга пайдалуу. Жүгөрүнүн курамындагы B1, B2 витаминдери жана кальций, магний, фосфор темир аллергиядан, кант диабетинен сактайт, семирүүгө жол бербейт жана организмдеги зат алмашууну жөнгө салат. Андыктан аны сууга бышырып жеп туруу керек. Заара кубалоочу касиети күчтүү болгондуктан жүгөрүнү холециститке жана гепатитке демдеме катары колдонсо болот. Ал үчүн стакандагы 1 аш кашык жүгөрү данынын үстүнө толтура кайнак суу куюп 1 саат демдөө керек. Анан 3 саат сайын 1 аш кашыктан ичип турасыз. Жүгөрүнүн кан басымды төмөндөтүүчү сапаты бар. Бул максатта колдонуу үчүн стаканга 1 аш кашык жүгөрү унун салып, үстүнө толтура кайнак суу куюп, түнү менен тыныктыруу зарыл. Эртең менен үстүңкү бөлүгүндөгү сууну төгүп, түп жагын ичесиз. Сатыктагы жүгөрү азыгы калориялуулугу жогору болгонуна карабай диеталык тамак катары кеңири колдонулат. Андыктан аны көбүрөөк жеп туруу ашыкча майдан арылууга жардам берет. Дүмбүл кезиндеги жүгөрү дандарынын сүтү кургак жана жабыркаган терини калыбына келтирүүчү касиетке ээ. Бетке сүртүп 10 мүнөттөн соң жууп салса, ал терини жумшартат жана тактардан арылтат. Ит мурун менен жүгөрүнүн дандары жарым саат кайнаган сууну бир күн маал-малы менен суусундук катары ичип туруу циститтен айыгууга жакшы жардам берет. Табарсыкта бат-бат заара кылуу менен коштогон оору пайда болсо, ачкарын жүгөрү чачынан демделген чай ичүү керек. Даамдуураак болсун десеңиз, ага татымына жараша бал кошуп алыңыз. Идишке 1 аш кашык майдаланган жүгөрү чачын салып, үстүнө 1 стакан суу куюп, 1 саат кайнатуу зарыл. Марлядан өткөргөн соң андан муздак абалында күнүнө 4 маал тамакка чейин 2 аш кашыктан ичесиз. Бул бөйрөк ооруларын жакшы кылууга жардам берет. Ал эми ушул эле ыкманы узак убакытка чейин колдонсо, бөйрөктөгү таштар эрип кетет. Майдаланган жүгөрү чачынан идишке 2 аш кашык салып, ага 250 грамм кайнак сууну куюп, 30 мүнөт тыныктыруу зарыл. Мунун суусунан жылуу абалында күнүнө 3 жолу тамакка чейин 30 граммдан ичип туруу склероздон айыктырат. Ичеги ооруларын жакшы кылууда да жүгөрү чачынын мааниси чоң. Мындай максатта жүгөрү талканы менен кургатылган жүгөрү чачы кайнаган суудан тамак алдында 30-40 тамчыдан күнүнө 2 жолу ичүү керек. Сезгенүүгө дуушар болгон боорду элдик медицинада жүгөрү чачы менен дарылайт. Бул үчүн аны чай катары демдеп узак убакыт бою иче берүү кажет.